Акыркы 2 айда оны чыгаруучу ишканалар экономикалык коор кырдаалга туш болуп, миллиондогон сом чыгым тартууда. Анткени коңшу мамлекеттерден мыйзамсыз ташылып жаткан ун жергиликтүү базарларда арзан баада сатылып, атаандаштык эрежеси бузулууда. Темага кабарчыбыз Сөмүрбек Тилебаев токтолот. Казакстандан арзан жана көп өлчөмдө ун келип жаткандыктан Кыргызстандын ун чыгаруучу комбинаттары жабылуу коркунучуна туш болду. Акыркы 2 айдын ичинде республиканын түштүгүндө 13, ал эми түндүгүндө 8 ун чыгаруучу ишканалар жабылып калды. Чүй облусунун Москва районундагы Москва ун комбинаты да ушундай оор акыбалга кептелип, ишин токтотууга аргасыз болгон. Казакстандын уну арзан келип атат. Биздин местный комбинаттардын унун баасына караганда. Биз унду сатыш үчүн иштейбиз да, ун сатылбаса бүт бардыгы токтоп калат. Ошондуктан азыр ундун сатылышы кыйын болгондуктан баадагы разницадан комбинат токтоп турат. 1 ай болду токтоп турганына. Карабалта ун комбинаты акыркы 2 жылда мамлекетке 45 миллион сом салык төлөгөн. Ишканада буга чейин 155 киши иштеп келсе, учурда 45 адам гана иштеп жатат. Чек арадан Казакстандын уну мыйзамсыз көп өлчөмдө өтүп жаткандыктан атаандаштыктын эрежеси бузулууда, дейт комбинаттын директору. Вчера 46 фур зашло через Талас в Киргизию. Мен кече эле чек арада болуп келдим. Казакстандан 46 машина ун келди. Анын 26сы чүйгө, 26 машинасы Ошко кетти. Эреже боюнча алар салык төлөш керек. Салык төлөмөк турсун ундун чыныгы салмагында азайтып жатышат. Ошонун кесепетинен биздин ундар кымбат болуп сата албай жатабыз. Ал эми Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин ун өндүрүш комитетинин директорунун орун басары Рустам Жунушов акыркы 2 айдын ичинде эле 50 миллион сомдук салык казынага түшпөй калгандыгын айтат. Учурда 2000ден ашуун киши жумуссуз калып, акы төлөнбөгөн эмгек өргөсүнө кетүүгө аргасыз болушкан. Чек арадан көзөмөлдөгөн көп ундар келип атат бизге. Салык төлөнбөгөн ундар келип атат. Мисалы, азыркы ундун баалары 20 сом, 22 сом. Бирок биздин чек арага келип, алар жана кагаздардын документтерин 5 сомдон 3 сомдон деп туруп жазып, ошондон салык төлөп киргизип атат да бул жерге. Ошон үчүн шартыбыз бирдей болбой атат. Чек арадан өткөн азык-түлүк продукциялары катуу көзөмөлгө алыныш керек. Кыргыз өкмөтү жергиликтүү ун чыгаруучу ишканалардын кызыкчылыгын коргоого албаса, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүн дешет серепчилер. Өмүрбек Тилебаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.